Ассаламу алейкум достор. Бул кайрылуу Өмүрбек Текебаевка арналат. Максималды бөлүшүп, оюңуздарды комментарийге калтырыңыздар. Урматтуу Өмүрбек Текебаев Черкешевич, сизге көптөн бери эле ойлоп жүргөм, кайрылуу кылып коеюн депчи. Себеби сиздин жүргөн тургандарыңыз абдан туура эмес кадамдарга барып жатасыз. Караганда калжаңдабай, жакында неберелүү да болосуз. Тынч үйдө эле отурсаңыз болмок, семьяңыз менен. 30 жылдан бери Кыргызстанды көргө алып келгендердин бири дал ушул сиз. Акаев менен, Бакиев менен, Отунбаева менен, Атамбаев менен баары менен иштештиңиз. Сиздин жазган 2010-жылы конституцияңыздагы азыркы учурда көрүп атабыз. Айыл өкмөттөрүңүз акимге баш ийбейт, акимдериңиз губернаторго баш ийбейт. Эч тартип жок. Айыл өкмөттөр акимдер эмне кылып алат? Урганыбыз жок дейт. Себеби аларды 7-8 депутат менен сатып алып, калаганын калчап ушул күнгө келишти. 2010 жылдагы мародерствону уюштургандардын бири катары, ошолордун лидери катары дагы эл оозунда алынып, мародерду уюштургандардын бири катары сыпатталып келесиз ушул күнгө чейин. Маевскийден дагы $1 миллион алганыңызды баары тастыктады. Өткөндө Садыр Жапаров дагы айтты, далилдеп берем деп. Эми 30 жылдан бери Кыргызстанды көргө алып келип, дагы тынчып калгандын ордуна дагы өлгүчөктө бийликке аралашып, өз кишилериңизди бийликке койгонго жанталаштыңыз. Өткөндө 5 октябрда болгон революцияда дагы өзүңүздүн командаңызды өкмөттү кураганга, бийликке алып келгенге болгон күч аракетиңизди кылдыңыз. Мисал катары Тилек Токтогазиевди премьер-министр кылганга аракет кылып, өкмөт үйүн басып алдыңар. Буга кыргыз эли бүткүл күбө болду. Ар бир адамдын деңгээлине жараша кыймыл аракет болуш керек. Сиздин деңгээлиңиз ошол улакты премьер-министр кылам десеңиз, сиз алжып калганыңыздын белгиси. Андан көрө тынч үйүңүзгө барып, аялыңыздын жанында отуруңуз. 30га чейин орогор болгон, 30тан кийин кылыч чаппайт дейт. 30 жыл бийликте туруп, партияны башкарып, Кыргызстанды туңгуйга алып келген дал ушул сер болдуңар. Бабанов премьер-министр болуп, олуттуу реформаларды кылып атканда дагы капталдан чыгып, бир атка шылтоолоп, Атамбаевдин заказын аткарып алып түштүңөр. Соодалашыга барып атып, Токтогазиевди министр айыл чарбасына кылдыңыздар. Сурабалдиеваны вице-премьер министр кылдыңар. Садык Шерди президенттикке чыгарып, кайра Патхалимденип, соодалашууга барып, кайра кандидатурасын алдырттыңар. Силерде эч бир принцип деген, Кыргыздын келечегин ойлойлу деген эч бир касиет деген сизде жок экен. Сизге бизден сунуш, менден сунуш, кыргыз эли, биз сизден тажадык. Көрөлү дегенге көзүбүз жок. Сыйыңыз менен эксперт болуппу, же офис ачып алып адвокат болосузбу, саясатка аралашпай тынч үйдө отуруңуз. Же обязательно барып кууп чыгып, түрмөгө отургузуп, же Кыргызстандан кууп иш керекпи? Ошондо гана кетесиңерби? Сыйыңар барда, эсиңер барда, этегиңерди өзүңөр эмнеге жыйбайсыңар? Сыйыңар барда саясаттан өзүңөр эле кетип калбайсыңарбы? Караганда калжаңдап, дагы тапталдан чыгып,
бут тосууларды кылып атасыз, соодалашууга барып атасыз. Рахмат.